шырдактын жасалышы, шырдактын кооздогу, ошо шырдактын биздинки турмуштагы орду, кыргыз элинин турмушунда кандай колдонуп келген тарыхы жөнүндө ошо англис тилинде макала жазып, ошол сынакка жибердим элем былтыр. Ошол эми дипломумду мынакей азыр эми өзүмдүн колума тийип турат. Өзүм ал жака барып тапшыруу аземине катыша албай калдым. Ошо өзүмдүн колума бүгүн келип тийип атат. Бизде ошо журналисттер ошо башка англис тилинде болобу, орус тилинде болобу, башка тилдерде ошо кыргыздын өзүнүн үрп адаттары, каада салттары, ошолор жөнүндө көбүрөөк материалдар чыгарып турушу керек деп ойлойм. Бул биздин чет элдик туристтердин биздин Кыргызстанга болгон кызыгуусун көбөйтүп, өрчүтүп, ошондой эле алардын Кыргызстандын туризмдин өнүгүшүнө чоң салым кошот деп ойлойм.